жолугушуулар маселе оң жагына чечилгенде дүйнөнүн эсин эки кылган чакырык Бүгүн миллиондогон кишилердин жүрөгүнө үйгөн көйгөйлөрдү ачык айкын айтайын деп келдим. бир туугандар бири-бири менен учурашканга да убакыттар. Ишиги артындагы кадрлар. Ачык айтылган ак сөзгө башкалар керекпейби? Ошону биз айттык. Азыр мындан ары дагы ошол позицияда турабыз. Экранга жакын келгенге шашылыңыз. Сиз көрбөгөн кадрлар АКШга болгон Ажонун сапарын башынан баяндайын, биз менен болуңуз. Thank you very much for warm. It's an honor to meet you, Mr. President. Thank you. Нью-Йорк, 22 сентябрь, президент Жапаровдун борту конор менен жолугушуулары мерчемделип, иш сапар дароо эки тараптуу кездешүүлөр менен башталды. What is it, 12 hours time zone change or? 60 hours. 60 hours. Узак жол жүргөн кыргыз делегациясынын абалын сураган Тони Блэр өлкө башчыны күтүп жатат. Жылуу саламдашуудан соң Улуу Британиянын мурдагы премьер-министри жана Глобалдык өзгөрүүлөр институтунун аткаруучу төрагасы Тони Блэр менен Садыр Жапаров Глобалдык өзгөрүүлөр институтунун ортосундагы өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүү маселелерин талкуулашты. Президент Жапаров Глобалдык өзгөрүүлөр институтунун бюрократиядан арылуу боюнча сунуштарын карап жатканын белгилесе, Тони Блэр президент Жапаровго жолугушууга жана мазмундуу диалог үчүн ыраазычылык билдирди. Андан соң өлкө башчы АКШнын президентинин түштүк жана Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Серджио Гор менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Тараптар өз ара аракеттенүү жана миграциялык процесстерди көзөмөлдөө маселелерин талкуулады. Президент Жапаров Дональд Трамптын администрациясы менен активдүү кызматташууга жана регионалдык туруктуулукту камсыздоого багытталган демилгелерди колдоого даяр экенин белгиледи.